Кутмантаңар менен кыздар. Кутмантаң, келип отурбайсыңбы? Жок, мен үстүнө чыгып сыйханайымды ойготоюн. Силер туруп болсо ишке тез киришкиле. Макул. Кетти анан улантчы сөзүңдү. Сухан бөлмөсүнө барып, кийимин алмаштырды. Ал кетейин деп атканда, эшик тыкылдап, Жесур кирип келди. Баягыдай эле келип еттүбү? Сухан атасындай боло түштү да, башы менен жансап, мени кетирип ийди. Анан мен аларды аңдып, телефонума тартайын дедим. Kenardan bunlara bakıyorum. Телефонду алып чыгып, тарта баштадым. Кудай-ай. Анан эмне болду? Ne yapıyorlardı? Vantuz gibi çektiler. Экөө өбүшө баштады. Ишене албай турам. Bak bizim köpüğü şimdi. Мынакей, карасаңбы? Бүлөнчү эмне болот? Экөө аябай жакын мамиледе болсо керек. Ama ben dedim ateşte barut yan yana ateş. Лале, түйүнчөгүңөрдү чогулткула дагы бул үйдөн тез чыгып кеткиле. Ширин, суранам. Тез, мен эч нерсе укум келбей эле. Бул үйдүн нанын же, сага нан берген кишинин аркасынан ушак сүйлө, ушундайбы? Биз эч нерсе кылган жокпуз, бул жөн эле айтып берип аткан. Оозуңду жап, бол, чыгып кеткиле дейм. Эмне болду? Силерге биринчи күнүм эмне деп айтылды эле? Бир нерсе көрсөңөр көрмөксүн, уксаңар укмаксан болушуңар керек болчу. Sadece işini yapacaksın. Lale. Мен жаман нерсе жасаган жокмун. Сүйхан жөнүндө ушакташып отурушту. Оокаттарды жыйнагыла. Болбосо көрсөтөм азыр. Бол, тез-тезден. Kutmantang. Кутмантаң. Gece geç geldiңерби? Ооба. Кездеме алдыңарбы? Үлпөт көйнөк алдык. Тигүүчүгө үлгүсүн сен менен сүйлөшкөндөн кийин берем. Сага сон үлпөт көйнөк тартып берем. Sen hayır. Таң атпай каяка жөнөдүң сен? Erkencisin. Шаарча жака барам. Силер мейманканада жолуктуңарбы? Ооба. Аны сен каяктан билесиң? Мен билбейм, мен эч нерсе билбейм. Бир түш көрдүм. Аябай чындыкка окшош экен, Сухан. Жесур экөөңөр үй иши атыптырсыңар. Болгондо да ушул үйдө конок бөлмөдө. Бирөө көрүп турбу? Демек бул чындык экен да. Бул эми сен билесиң да, калпчында болбочу. Мен сендей калпчында боло албайм, Сухан. Ким көрүп тур? Лалеби? Evet. Ооба. Ama merak etme. Кабатыр болбо, мен оозун бастым, баары жакшы. Акыры экөөңөр өшүпсүңөр да. Же бул биринчи жолу эмеспи? Стамбулда бир нерсе болгонун билчү болсом, мен сага таарынам. Качан башталды бул иш? Бол айтып бер. Эч нерсе башталган жок. Кечээ көз ирмемге билбейм эмне болуп кеткенин. Сен азыр ошол көз ирмемди сүйлөшкөнү баратасыңбы? Жок. Бану тамактанууга чакырды. Бану? Укчу, Жесур экөөңөрдүн тең башыңарды айлантып жүрбөсүн. Жок, алардын ортосунда эч нерсе жок. Бала кезде болгон экен. Мектепте окуп жүргөн. Жесур айтты. Анда ал айтса чындык болсо керек. Senin niye canın? Неге сенин маанайың жок? Билбейм. Ал биздин жашообузга кайдан кирип калды? Ал келгенден бери болду, мааниси жок. Түнү мен уктаган жокмун. Uyuyamazsın. Албетте уктабайсың мындайда. Чынында бул кызыктай эле. Кээде аябай жиним келет ага. Бир нерсе мени түртүп турат. Алыс бол деген. Коркунуч алып келет деп айтып турат бир нерсе. Сүйхан, башыңдагы жаман ойлорду жок кылчы. Жүрөгүңдү ук, макулбу? Ya bırak şu Erkin elini kolunu, bolup- bir sal kendini. Терең дем алчы. Алдамчы болсочу. Жесурбу? Эгер ал биз менен жакындашуу үчүн план түзүп алган болсочу. Bebeğim. Алдыдым. Sen Сен bu анын arada артынан kendini аңды takip билип etmedin. келдиң эле го. O daha Ал таржымалын anlatamazsan айтып бергенге чейин öğrenmediğin баарын hikayesi. билдиң эле го. Tamam Эмне işte. жөнүндө калп айтсын ал Ne адам yalan сага? söyledi bu adam bugüne kadar sana?
Чынында, Сюхан. Жесур пайда болгондон бери сен жылмая баштадың, Сюхан. Мурунку калыбыңа келдиң, чыныгы Сюхан келди. Жинди кыз десе. Андан көрө айтсаң, мурда ичиңде көпөлөктөр ары бери уччу эле. Aşağı bir yukarı uçuştu mu? Мен ашык эмесмин. Ой койчу, эмне болгон күндө дагы ар бир мүнөттөн рахат алып жашасаңчы, суранам сенден. Буларды шаарчы калпатташта. Маселени түп тамырынан чечтиңби? Биз Таксын Корулдан кызматчыларыбыз. Үйрөнөбүз да. Hadi selam. Салам айт. Сен бизди Мехриман хайымдыкына жеткирип кой. Корулудан колоп чыккан кишини алмак беле ал. Барып көрөлү, аракет кылсак берекет. Мехриман хайым билсин тиги Бюленттин аркасында эмне болуп жатканын. Кутман таң. Кутман таң. Жесур жаным, бөлмөңө келесиңби? Макул анда. Мен ишти сенин бөлмөңдө уланта берейин. Макул. Мен кирдим. Өп жатамын. Кечиресиз, сиз менин бөлмөмдү жыйнай бериңиз. Сиз бүткүчө мен бул жакта иштеп турам. Мен Жесур менен сүйлөштүм. Төшөкчү. Анан жыйнай бересиз. Макул, жакшы калыңыз. Жакшы барыңыз. Кутман таң. Кутман таң. Сиздин болочок жубайыңыз абдан сул экен. Кызганып да кеттим. Ким, Банубу? Жок, Бану менин сүйүктүм эмес, ал менин адвокатым. Чындаппы? Ооба. Кечээ ал келип бир нерсе сатып алган. Демек мен туура эмес түшүнүптүрмүн да. Бирок ал сиздин сүйүктүүңүзмүн деген го. Же мен туура эмес түшүндүмбү? Сен туура эмес түшүндүң. Ал менин сүйүктүм эмес. Доктурга келдиңизби? Кечеки кыз муну болочок жубайымын деп айткан эмес беле, Жесур жок деди. Кутман таң, не жила? Кечиресиз, Кутман таң.
Кутман таң Таксинби. Кутман таң. Чаңын сүрбөй коюшуп тур. Мен азыр тазалатам. Сухан каякта? Ал шаарчага кетти, жаңы эле чыкты. Алло, Сюхан. Мен келдим, ресторандын жанындамын. Мен келет элем, бирок менин көйнөгүмдүн сыдырмасы бузулуп калып чыга албай жатам. Жардам керекпи? Ыңгайсыздык жараттым окшойт. Мен 109 бөлмөдөмүн. Мен азыр келем. Макул, күтүп атам. Мен бул жактамын. Көрдүм. Жесур жок, кире берсең болот. Кудайым ай, тердип да кеттим. Көйнөгүмдү жыртсамбы деп жаттым эле. Кечир. Кудайыма чоң рахмат. Сени жыйнабай туруп киргизип алдым. Кечирим сурайм. Мен Жесурдан өтүп эбим жок. Сен шашпай кийине бер, мен сыртта болом. Макул, мен азыр чыгам. Hoş geldiniz Suhan ayım. Саламатсызбы? Мен келдим. Эки табак эртең мененки тамагыңардан бизге. Мен кофе içip эле кетем, убактым аз. Gideceğim, çok vaktim yok. А менин курсагым ач. Баарын алып келгиле мага. Ай, Сухан. Биз кече аябай көп ичип алыптырбыз. Эч нерсе билбей калыптырбыз го. Анда майрамдык кечени уюштурууга кандай идея бар? Чынында Стамбулдагы кечелерди уюштуруучу компания менен сүйлөшүп кое алам. Бирок Жесур жөнөкөйлүктү жактырат. Мен аны түшүндүм. Ал салтанатты жактыра бербейт. Эмне кылсам дейсиң? Эми
Иш илгери. Жакшыбы баары? Текшерүүбү? Курулуш катуу жүрүп жаттыр. Чоң акча төлөгөн окшойсуң. Колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Кошулам. Сен акчанын артынан жүгүрүп жүргөндөрдөн эмессиң. Акча менин аркамдан чуркайт. Жанымды койбой. Бир жагабы? Жакында эле сиздикине уру кириптир, аянычтыбы? Ал ургатты көрдүм. Андан көрө алдыгы ишиңди айтып берчи. Сиз акчаңызды бир жага салууга даярсызбы? Анткени бул кооптуу аянча. Бул иш дайым көзөмөл талап кылат. Сен түшүндүрүп берчи. Өздөштүрсө бул ишке кошулам. Кечинде тамакка күтөм. Сөзсүз келем. Бул бизди жумушка албайт экенин билгем. Ой түшүнүктүү, бирок баары өч алдык. Сухан айым эми өзү ойлонсун эмне кылаарын. Сен бул кыздын артынан эми деле чуркап жүрө бересиңби? Атасы менен кызы бизди минтип кемсинтип атышса, отура бер, унчукпай. Жок. Анда Корлуда менен бир стөлгө отуралы, акцияларыбыздын баарын саталы дагы жаңы жашоо куралы. Yepyeni bir hayat kuralım. Сиз чында ушуну каалайсызбы? Ооба. Gerçekten Чып-чын. Каалайм. Мен баарынан тажадым. Сиз Таксин Корлудага жеңилип бересизби? Бул жеңилип берүү эмес, Бүлен. Мен өзүмдүкүн алгым келет. Өзүбүздүн жашообузду куралы. Стамбулга барабызбы, Лондонго болобу? Акшында Лос-Анджелесте болобуз. Бир жер табабыз да эми. Чынында сиз күрөш талаасынан чыккыңыз келбейт. Мен аяп бул чечимге келдиңиз. Ошондойбу? Мен ушундай тажадым, Бүлен. Апа. Баары эми гана башталууда. Мен Суханды ойнойм. Бул чечимге азыр эле келген жокмун. Башынан бери планым ушундай. Мен Корлудалардын үй бүлөсүнө таандык байлыгын алгым келет. Таксин Корлуда деген уятсыз. Эч кимдин бетине түкүрө албай калсын. Tüküremezsiniz diyorum. Ал эч кимди кемсинте албаса деп тилейм. Бүтсүн анын салтанаты. Кана эми ошондой болсо. Апа. Таксин сени капа кыла албайт. Чөгөлөп туруп кечирим сурайт. Sürünerek gelip senden özür dileyecek. Анын кызы биздин колдо турганда, ал бизден көз каранды болот. Сен эмнени ойлоп жатасың, Бүлен? Мен Суханга үйлөнөм. Сен эмне айтып жаткандарыңды уккан жоксуңбу? Алтын апам. Мага ишениңиз. Колуман баары келет. Мен баары менен эсептешем. Баары менен. Кандайсың? Жакшы, устакана каратам. Кечки тамактануу жөнүндө уктуңбу? Эмне тамактануу? Жесур Алемдар уулуна атам чакырып коюптур. Баарыңар үйдө болгула деди. Көрүшкөнчө. Дагы берчи. Жахидайым, кыйналасыз го, бул үчүнчүсү. Мен эмес, бала жегиси келип атпайбы?
Макул. Мына, тамағыңыз дәмді болсын. Gel, жардамың керек. Артыкбаш даярдыктын эмне кереги бар? Бул үйдө кечки тамактан умурда болбогонсуп. Эртең менен кызматкерлердин баарын кетирип салып эки жака жетишпей атабыз эми. Барын жайгарабыз. Бул өзгөчө чакыруу. Билбейсиңби сен? Эмне баары эле менден сурап атышат, атаман сурагыла. Эмнеге чакырды? Жумуш менен байланыштуу болсо Бülentти да чакырып койбойлу. Жок. Мен бул туура болобу деп айткым келген. Мага көңүл бурбайлай койгула. Жакшы идея. Чакыралы. Чалайынбы? Мен өзүм чалам. Муздаткычтан этти чыгарып кой. Бол, тез. Тоңуп калса керек. Ай, кыз, ай. Ой, азыр апа, азыр, мынакей. Ушунчалык дагы 200 адам болобу? Демек ал экөөңөрдү тең алдап жүрөбү? Жеңем туура айтыптыр. Башка пландар бар экен. Менин ага керегим жок экени түшүнүктүү. Мен Кемалга айтайын, абайласын. Бөйдө жерден анын тузагына түшүп калбайлы, чын эле жаман адам болсо. Сен болсо Bülent'ти жаман көрүп аттың эле. Ай, Сухан, ушунчалык жаман абалда калдым. O kadar olur. Ай, Кудайым, ай, карасаң муну. Кош келиңиз, Жесур бей. Саламатсыздарбы? Рейхан айым, кандайсыздар? Жакшы. Кудайга шүгүр. Сулуусуз. Баану жокпу? Ал Стамбулга кетти. Кандайсың, Ширин? Кош келиңиз. Жесур Алемдар оğlu, gel бул жака. Сен өтө бер, мен азыр. Кутман кеч. Сага эмне алдыралы? Эч нерсе, тамактанып жатканда эле ичейин. Анчалык билдирбечи. Келчү го. Мен сен эмесмин, Сухан. Мен мунун башын жарып жибергим келип атат. Жесур бей бизге бир зат тууралуу сабак берейин деп келди. Жок, кайдагы сабак? Жөн гана башыман өткөндөр менен бөлүшөм. Акыркы жолу кайсы фирмага инвестиция жасадыңыз? О, келиним ишке тез эле кирип кетти. Жакшы суроо, мага да кызык. Мен тобокелдиктерди тең-тең бөлүп жиберем. Мындай айтайын, Кутман кеч. Сен каяктан чыга калдың? Ата, мен Bülent'ти кечки тамакка чакырган болчумун. Сен баарын чогулгула депсиң, эмне кылалы? Биз да бүгүн үйдө тамактанабыз. Зордоп турмун да. Мен дагы сизди көргөнүмө кубанычтамын, Таксим бей. Мен да кубанычтамын, апасынын баласы. Кош кел, Bülent. Рахмат. эмнени айтып жаттым эле? Тобокелчиликтерди тең-тең бөлөм. Анткени маанилүү болгон Бир инвестиция. нерсе ичесиңби? Жөн эле кой, мен өзүм куя алам. Башкысы эмнеге акча салганыңды көзөмөлдөп турушуң керек. Фирмалардын жылдык үстөк пайыздарын кароо зарыл. Албетте кирешени дагы. Буз салайынбы? Жок, жөн эле кой. Сен муну жөнөкөй тил менен мага түшүндүрүп берчи. Каяка акчаңды салып, канча утушка ээ болосуң? Карасаң ат чабышка салыштырып койду го, канча салам, канча алам деп. Бул иштер көп убакытты талап кылат, анан машакаты көп. Bülent сыртка чыгып келели. Албетте. Токто, эшикте суук ушуп каласың го. Чоң рахмат. Каяка? Биз сыртта болобуз, ата. Үйдө сырылып кеттим. Эмне болду? Жесур менен таарынышып атасыңарбы? Бул эмне дегениң? Анда эмнеге чакырдың? Атаңдын жинине тийишчүмбү же Жесурдунбу? Bülent өрбөчү. Мен сени бул жакка. Мага айырмасы жок. Кандай болгон күндө да
жаныңда болуумду кааладың. Бала кезибизден бери сен качан колуңду сунсаң, мен дароо ошол жердемин. Ошондуктан эмне болсо болсун, мен сенин жаныңдамын. Рахмат. Мен акыркы күндөрү көп нерсени ойлончу болдум. Сен баягы сурооңду берген күндөн бери. Чынында эмне каалаганымды билүүм керек. Бул темада сага басым жасабайм дебедим беле. Баары адашат. Бирок мен ката кылгым келбейт. Буга сүйүндүм. Келгиле тамакка. Жүр, атамды ачуулантпай кирели. Булар антибиотиктер. Булар болсо витаминдер. Сыртында көрсөтмөсү жазылып турат. Кудай ыраазы болсун, сизге рахмат. Доктор бей келгенде өзү бир сыйра карайт. Балдардын колу жетпеген жерге сактагылачы. Балдарга кулпу да түтпөйт го эми. Adaletin çaçı emiş süper oğlat. Адалет айым. Күндүз келсеңиз да балдар жүзүңүздү бир көрсө, аларды таанышкысы келет сиз менен. Жок. Мен алардын жалдырган көз караштарына чыдай албайм. Балким бир күн алып кетерсиз бирөөсүн, ким билет. Alo, Adalet ayım. угатам. Men Cemal Savcı. Эмне болду мүдүр бей, тынччылыкпы? Тынчсызданбаңыз. Байкеңиз чыккан жок. Бул Микрима Кайдымбаш. Таанышыңызбы? Ооба, тааныйм, эмне болду? Ким ал? Байкеңиз менен эмне себептен жолуккусу келип атат? Эмне? Уруксат бербеңиз. Менин колуман келбейт го. Уруксат арызын жазыптыр. Мага көчүрмөсүн беришти. Мага да кызык болду. Жимал бей, суранам. Ал аял менин тынчымды алып жүрөт. Байкемди колдонуп өзүнө пайда чыгаргысы бар. Мен сизге кабар берип коеюн дедим. Көргөнүңүздөй эле тааныштары көп экен. Эгер уруксат берилип агаңыз менен жолугуп калса, Жок. Буга жолтоо болуңуз. Эмне кылсаңыз өзүңүз билиңиз, бирок буга тоскоол болуңуз. Ал аял агама жолукпашы керек. ошончолук дейсизби? Түрмөдөгүлөргө зыяны тийип калышы мүмкүн. Колумдан келгенин жасайм. Суранам. Өткөн күндөргө чөмүлгөнсүң го.
бир сүрөт издеп атам. Апамдын жакшы көргөн шишеси бар эле го, хрусталдан. Бүлен кичкейинде сындырып албады беле. Хрусталь шишеби? Ошону издеп атам. Жаңы жылдык белектерибизди ошол калыпта жасасакпы дейм. Албетте эми сүрөтү табылса. Келем тамагыңды же чымыздатпай анан издейбиз. Жок, мен таппасам тамак жей албайм. Жаным жей албайт. Bülent'ke çalsam albayt ko. Ал корулдалардыкында кечки тамакта. Ошончо окуядан кийинби? Сен аралашпа, Зехра. Ишеничтүү, рахмат. Ишеничтүү, наркас жана узун мөөнөттөгү инвестицияларга багыт алыш керек. Акчаңды салып кой да эшикти жаап чыгып кете бер деген ушундай да болмок беле. Эмоция менен иш жүргүзүү порталдуу. Анда сага кыйынчылык болбойт го. Ооба. Бул жагына маселе жок. Бирок финансылык сабат болуш керек. Фирманын жүрүшү тууралуу да бардык нерседен кабардар болуу шарт дегендей. Оңой иштер эмес булар. Чынында түп маселес биздин баланын окуп каттаанысы чабал болуп атпайбы? Коюңуз чаата, ошондой да болмок беле. Гезиттерди барактап атканда да спорт эмес, жеңил желпи басылмалар кызык бул балага. Дал ошондой ата, баарынын көзүнчө мени шылдың да. Анда Жесурдан үйрөн бир нерсе болду. Кудай жалгасын ата. Чынында жакынкы күндөрү төмөн баада бир инвестиция кылсаңыз болот. Мынакей ушулардан башта. Тажрыйбалуу фирма Бензливи компаниясы менен чогуу иш алып барышат. Кандай фирма экен ал? Химиялык компания Unix Almix, англиялык фирма Collegium Trade сатып алды. Кара, дароо жазып баштады. Интернеттен карап көрөйүнчү. Кана? Мен билем муну. Булар банкротко учурабады беле. Көп убакыттан бери инвесторлоруна киреше таптырбай келет, бирок дагы деле бутунда турат. Collegium Trade чоң компания экен да. Дүйнөлүк деңгээлде алдыңкылардан турат. Dünyada ilk 50'de. Көп акча тапса болот экен да. Ошондой. Анда баары эле инвестор болуп акча таба бербей, бул жагы кандай? Бул иш жашыруун жүрүп жатат. Рыноктагы билбейт бул жөнүндө. Инвесторлор дагы. Чоң сырбы. Сен кантип билдиң бул жөнүндө? Мен жашыруун оюнчумун. Көптөгөн булактарым бар. Эгер ошончолук жашыруун болсо, эмнеге биз менен бөлүшүп атасың? Себеби жакында сиздин өнөктөшүңүз болом. Бул эми башка тема. Алгач киреше келе берсинчи. Жакшы көрөм. Жакшы көрөм мен бул адамды. Укмуш бала экен. Сухандын кабатыр болуп атканы жөн жерден эмес экен да. Карасаң, 2 күндө эле акча дей баштаптыр. Ал чөнтөгүңө акча салгыла деген жок да. Силерге таап берейин дептир. Аябай ишендим. Ширин, Сухан айымды минтип ууландырба. Жөн жерден Жесур бейди жаман көрсөтүп атасың. Мен башынан бери туура эмес кылыптырмын да, Кемал. Бул адам сенин махабатың кандай келбеттүү, кандай эр жүрөк деп атып месине коюп салгам. Акылы жок Шириндин, акылы жок кыз. Мени кара. Ал киши алдамчы эмес. Көрмөктүн да андай болсо. Бир да жолу жамандыгын көргөн жокмун. Кудай урсун, адамгерчиликтүү ал. Ишен мага. Ишен. Ой, сен адамдарды жакшы билесиң. Ишенчегим менин. Сен ар бир сөзүнө ишене бересиң. Бир гана сен жанында ишенчекмин. Бат эле алданып калам. Антпечи. Көрдүңбү? Алдандым. Макул. Ук, бул жума ичи иштерди бүтүрөлү да эртерээк үйлөнөлү. Болду. Ошондой? Ошондой. Макул. Жарылып кетпе.
Эртең сүйлөштүңүлөрмү? Макул. Менин жубайым. Сенден кабар күтөм. Качан инвестиция кылабыз? Камсанабаңыз, көрүшкөнчө. Каякта жүрөсүң? Келдим бу. Ширин, Рейхан айым, Көңүл рахмат бүйгөч. сизге. Рахмат баарына. Мен эмес, атамдын коногу болдуң. Муну мамилеңден байкадым. Дайым эле ушундай мамиледемин сен менен. Кечээ менин жанымда башкача элең. Мени торго түшүрө албайсың. Мени да, үй бүлөмдү да. Бул эмне дегениң эми? Мындай мүмкүнчүлүк бир эле жолу келет. Көп акча салышыбыз керек. Ишендиңизби арына? Менин оюмча баарын берип салыңыз. Менимче 5 тиын да салбашыбыз керек. Болбойт. Эч ишенбейм ушул адамга. Ошондойбу? Муну сен айтып жатасыңбы, Сухан? Ким бул? Билбейбиз. Эмнеге колуна акча карматышыбыз керек? Ага бербейбиз да, чогуу иш алып барабыз. Эмнеси болсо да бир териштирип көрөлү. Бүлен тосуна чалып көрсүн, чечебиз да. Албетте ага. Изилдебей туруп бул ишке киришмек белек. Сен эмнеге ачууландың Жесурга? Анткени жок көп суроолор турат, ата. Мисалы, Ошончол көп акчасы бар. Эмнеге мындан да жакшы, пайдалуу жер сатып алган жок? келсе келгендир. Интернеттен изилдеп көрдүм. Чоң иштерди жасап жатыптыр. Көптөгөн акча таап атыптыр, дагы эмне? Бир да жолу болбой. Бир да жерди атата албайбы? Жок. Бирок бирдеме сурасаң баарын билген кыйын. Анан Суханым, дал мен ойлогондой айтып жатасың. Жесур Алемдар ролуну дагы бир жолу изилдеп көрүш керек. изилдегиле. Кудай койгула чөнөктө иштеп алам деп чыкты адам. Эмне болду? 2 күндө эмне алышты? Атам колдоп атса анан башынан эле мындай жакшы көрөм, андай жакшы көрөм деп атат го. Биз сенин оозуңан жакшы сөздү араң угабыз. А бул арсыз келгени сенин башыңа чыкты. Токтот. Изилдей издедик го. 2 күндө көрөбүз чыныгы жүзүн. Эмне болду, эркем? Сагындыңбы мени? Мехрим Акрыза менен жолугушуу үчүн уруксат сурап жатыптыр. Эмне? Кутман таң. Мунун эмне иши бар бул жерде? Макияжы жок. Эмнеге окшоп калар экенсиң? Кызык болду мага. Чык үйдөн. Оройланба, орой сүйлөбө. Мени кара. Тынчтык үчүн келдим. Балдарыбыз үчүн урушпай жашашыбыз керек.
Акциянын баасы түшүп кетиптир го. Kazındı aklıma 1000 yıllık hayaller. Бул жакта ошол акцияларга кызыккандар көп. Ооба. Түшүндүм. Чоң рахмат. İhtimalle çok güzel yasakları yakar geçer. Aklım boyunca bir yangın var ah kalbimde. Cümle alem uykudayken vazgeç artık ah kör tarih. Бул тиркеменин жардамы менен сен баарын көрсөң болот. Жыйынтыгында биз аларга эмнени көрсөткүбүз келсе, көрсөтөбүз. Сен түшүндүң да, э? Эмнени айтып жатам? Бул жигит ишин чын эле мыкты билет. Жумал Бей, сизден дагы бир өтүнүчүм болот. Угуп атам сизди. Баягы эле Жесур Алимдар болуу жөнүндө. Аны менен чоң иш баштаганы турабыз. Ага канчалык деңгээлде ишенсе болот билгим келет. Финансы жагынан. Түшүндүм. Билем Жумал Бей, сизден оор бир ишти суранып атам. Канча экенин айтпаңыз, бирок суранам, эсептерин бир карап бериңизчи. Кандай иш аракеттер болгонун. Макул. Эмне болду? Эсеби анчалык деле көп иштетилбейт экен. 2014-жылга чейин эч тийбептир. Акыркы 2 жылда колдонула баштаптыр. Бирок чоң суммада эмес. Байкашымча чоң иштерге бул эсепти колдонбойт окшойт. Себеби чоң алуулар, салуулар болбоптур. Билгемин ушуну. Болгону бир киши үчүн төлөө системасын колдонуптур. 2014-жылдан баштап. Ким? Рыфат Илибей. Силер кандай таанышсыңар? Жолдон өтпөй түшүп калалы. Сиз кырсыктаган күнү таанышканбыз. Чын элеби? Ооба, бааны сунуштады. Ал Рыфат аганы мурдатан тааныйт экен. Унаа даракка урунгандан тез жетип келген болчу. Кем болбосун. Рахмат Жумал Бей. Аябай жардам бердиңиз. Сизге да чоң рахмат. Жакшы алыңыз. Жакшы барыңыз. Баары план боюнча баратат. Буйруса, сенден жакшы кабарларды күтөм. Камсанова, чогуу иштешебиз. Баса. Сухан менен эмне жөнүндө сүйлөштүңөр? Айрыкча менин билүүм керек болгон нерселер барбы? Мисалы? Билбейм. Мага түшүнүксүз мамиле жасай баштады. Жөндөн жөн эле өзгөрүп кетти. Ойлодум силер сүйлөшүп атып. Койсоңчу, сени жамандады деп ойлодуңбу? Жок, андай эмес. Жөн жерден өзгөрүп кеткенинен оюма ар кандай нерселер келет экен. Мейли, макул. Сенден жакшы кабарларды күтөм. Ак жол сага. Рахмат жаным, дагы сүйлөшөбүз. Ыйлаба. Мени эч нерсе куткара албайт. Баардыгы бүттү. Мен азыр сизге аябай муктажмын. Болуп көрбөгөндөй керексиз мага. Сенин күнөөң жок. Күнөөлүүлөр жазаланды. Башка нерсени ойлонбо. Күнөөлүүлөр жазаланды. Кетесиңби сен?
Emki cuma dagы келем. Gitpe. Gitpeyçi. Дагы келем менин жаным апам. Дагы келем берекем. Сиз жакшылап эс алыңыз, макулбу? Мага дагы бер. Макул. Сага да берейин. Корулу да жаман. Макул. Макул. Макул, баары жакшы болот. Айрыкча ушул күндөрү дагы сак болууңарды суранам. Менин уруксатым жок, бөлмөгө эч ким кирбесин. Анда үйүм бүткөндөн кийин кабар берейин. Апамды алып кетүүгө даярдана берсеңер. Мен даярдап коем. Адалет айым жөнөттү деп бирөө келсе кабыл алба. Аны мага дароо телефон чал. Макул Адалет айым. Чоң рахмат. Апамды да бир жолу көрүп чыгайын, кайра келем. Korulu da жаман. Pardon? Geçiresiz. Bir şey mi Emni dediniz deyiz? Bana mı Mağa dediniz? aytdınız mı? Korulu da жаман.